Жергиликтүү сотторго бир катар судьялары дайындалды деп билдирет президенттин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын сот адилеттик иштер боюнча кеңеши тарабынан президент Садыр Жапаровдун дарегине айрым жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн жалпы 9 талапкер боюнча сунуштар келип түшкөн. Тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан талапкерлерге карата берилген кошумча материалдарды эске алуу менен Садыр Жапаров судьялык кызматка 8 талапкер боюнча кеңештин сунуштары менен макул болду. Ал эми бир талапкер боюнча ар кайсы мамлекеттик органдардан суралган кошумча маалыматтарды жана пикирлерди карап чыгып, анын материалдары кеңешке кайтарылды. Президенттин 8 талапкер боюнча жергиликтүү соттордун судьялык кызматтарына дайындоо жөнүндө жарлыктары чыкты. Алар төмөнкү сотторго судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн жиберилди. Ал Саак Баткен облусу боюнча Баткен облустук сотуна Апышев Алмазбек Апышевич, Ош облусу боюнча Ош облустук сотуна Жаналиева Миргүл Жаныкеевна, Кара Суу райондук сотуна Кемелова Жылдыз Дүйшөнбековна, Чүй облусу боюнча Чүй облустук сотуна Абдиева Танара Курмантаевна, Абдрашитов Тилек Арстанбекович, Ысык Көл облусу боюнча Ысык Көл облустук сотуна Кокшенова Сымбат Темирбековна, Ысык Көл облустунун административдик сотуна Абдыкадырова Зарина Оморовна, Бишкек шаар боюнча Ленин райондук сотуна Аттокуров Жолдошбек Абдрахманович. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Министрлер кабинетинин башчысы бул долбоор Ош облусунун Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолду куруу жана тейлөө боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу жөнүндө президенттин жарлыгын аткаруунун негизинде мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашырылып жатканын баса белгиледи. Акылбек Жапаров курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүп, объектти өз мөөнөтүндө бүткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Учурда Бишкек-Ош жолунда тыгындар көп, жаңы айланма жол кыймылдын интенсивдүүлүгүн жана жол тыгынынын бир топ азайтат. Ошондой эле жол коопсуздугун жакшыртат. Жолдун узундугу 14 чакырымды түзөт. Долбоор ошондой эле бир нече көпүрөлөрдү жана жер астындагы өтмөктөрдү курууну камтыйт. Курулуш иштерин 2024-жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Мындан тышкары Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзгөн районундагы Карадария дарыясына курулуп жаткан дамбарынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Долбоордун сметалык баасы 731 миллион сомду түзөт. Дамбанын узундугу 4551 метр. Курулуш 2024-жылдын март айында бүтүшү күтүлүүдө. Баштөө жана Кароол айыл аймактарына жакын жайгашкан бул аймакта заманбап турак жай комплексин долбоорлоо пландалууда. Министрлер кабинетинин башчысы бул комплекстерди куруунун долбоорун сапаттуу даярдоону тапшырды. Бүгүнкү күндө Бишкекте жылуулук бардык үйлөргө берилди. Бул тууралуу 1-район эфиринде Бишкек жылуулук тармагы ачык акционерлик коомунун директору Уран Райымбеков билдирди. Анын айтымында ысык сууну бардык колдонуучуларга бүгүн кечке чейин берүү пландалууда. Биздин жумушчулар азыр режимдерди калыбына келтирип жатат. Шаардыктардын көбү ысык суу өчкөн соң суу жылытуучу бактарды иштетти. Эми суу берилгенде аларды өчүрбөй же туура эмес өчүрүп коюп жатышат. Буга байланыштуу үйлөрдө ысык суу жок болуп калышы мүмкүн деди ал. Райымбеков белгилегенде учурда тиешелүү иштер жүрүүдө, бүгүн кечке чейин бардык абоненттерге ысык суу берилет деп кошумчалады ал. Ошондой эле ал белгилегенде учурда ири коммерциялык уюмдарга жылуулук жана ысык суу бериле элек, бирок адистер иш алып барууда. Аламүйдүн районунда 5 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү, энергия министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматы Аламүйдүн райондук прокуратурасынын жазма буйругунун негизинде Таш ТВ айыл өкмөтүнө жана үчүнчү жактарга аукциондун жыйынтыгын жараксыз деп табуу жана жокко чыгаруу жөнүндө сот органдарына доо арыз менен кайрылган. Анткени Таш ТВ айыл аймагынын Орто Сай айылына жакын жайгашкан 0,118 гектар жер тилкеси мыйзамсыз түрдө 180 миң сомго сатылып кеткен. Көз карандысыз баалоо боюнча аталган жер тилкесин эликтен ажыратуу менен учурдагы рыноктук баасы 5 миллион 466 миң 112 сомду түзгөн. Тактап айтканда Таш ТВ айыл өкмөтүнүн кызмат адамдарынын кылмыштуу аракеттеринин негизинде мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Ошентип, жогорку соттун 2024-жылдын 25-январындагы чечими менен жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматынын доо арыздары толугу менен канааттандырылды. Белгиленгендей, жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматы прокуратура жана башка укук коргоо органдары менен биргеликте жер участоктарын мыйзамсыз берүүгө байланышкан жана коомдук мамлекеттик кызыкчылыктарга атайлап каршы келген аракеттерге, анын ичинде сот органдарына кайрылуу жолу менен бөгөт коюу боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүүдө.
Кыргызстанда 3 жылдын ичинде ККМ колдонгон ишкерлер 4 эсеге көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө өлкөдө 75695 контролдук кассалык машина ийгиликтүү колдонулууда. Бул сан 2020 жылга салыштырмалуу 4 эсеге көбөйдү. Мамлекеттик салык кызматы өлкө боюнча ККМди киргизүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүүдө. ККМдин 33 моделин камтыган реестр түзүлүп, 26 техникалык тейлөө борборлору менен өз ара аракеттенүү боюнча келишимдер түзүлгөн. Бул чаралардын алкагында ККМге болгон базар бааларын төмөндөтүү жана ишкерлерге бөлүп төлөө аркылуу ККМди сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча биргелешкен иштер жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Президент Тинчи облусундагы өкүлү Канат Жумагазиев Кашкулак тоо лыжа базасында лыжа спорту боюнча Азия кубогунун башталышына старт берди. Бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык аталган спорттук иш-чара Кыргыз Республикасынын тоо лыжа спорт федерациясы тарабынан уюштурулуп, ага Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын спортчулары катышууда. Ыйгар Мукуктуу өкүл өз сөзүндө облуста туризмди өнүктүрүү максатында алгылыктуу иштер жасалып жаткандыгын белгиледи. Учурда 15 тоо лыжа базасы иштеп жатат. Биз керектүү инфраструктураны түзүү максатында инвесторлорду тартуу иштерин активдүү жүргүзүүдөбүз. Бул аймактын спорттук потенциалына гана эмес, анын туристтик жагымдуулугуна да өбөлгө түзөт, деди Жумагазиев. Мектеп окуучулары бир айдан бери курулуш компаниясына сайт жасап жатышат. Айтымдарында анын ишмердүүлүгүнөн сырткары курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн батирлеринин дизайнына чейин иштеп чыгарышат. Ал үчүн көбүрөөк убакыт керектелет. Бул сайтта ошол квартиранын кандай жагдайда, жанында мектеп жакынбы, ошонун баардыгы ушул сайтта берилет. Мындан сырткары туристтер үчүн дагы атайын сайт иштелип жатат. Анда Кыргызстандын кооз эс алуучу жайларынын тизмеге киргизилет. Буюрса биздин планыбызда мен Кыргызстандын өзүнүн туристический английский кылып сайт ачайын деп жатам. Бул жактан чет өлкөлүктөр ошо биздин сайтка кирип, Кыргызстанды жактырып, атайын Кыргызстанга келүүсүндө жакшы шарт түзүлөт. Ноокат билим кадасынын окуучуларынын бул эмгектери биринчи жолкусу эмес. Буга чейин бир канча кафе, ресторандардын электрондук аш тизмегин жасап сатка чыгарышкан. Азыр онлайн оюндун системасын иштеп жатышат. Создание игры «Змея» деп атталат. Бул азыркы учурда биз бекантта болгондуктан азыр эми эле башталды бул игра. Дагы бир айдан кийин же мындан ары да көп айдан кийин болсо бул игра тарап эң мыкты игралардын бири катары колдонулат. Жана бул ошол Play Market приложениясына кирип жүктөлөт. Жана азыр жерде биз акча табып иштетсек боло берет. Мындай сайт китептин баардык китептер бар бул жерде. Ал эми Эржан Ноокаттагы Байыш атындагы орто мектептин окуучусу. Ал өзү окуган мектептин жеке сайтын жасап чыккан. Анын ичинен электрондук китепканага кирип, мектептеги баардык керектүү китепти таап окуса болот. Ага кошо акылдуу коңгуроо системасын да киргизген. Бул жерде багына китептин жетишсиздигин камсызда онлайн китептер түзүп берет. Компьютерден, телефондон кирип, көрүп окуса болот. Жана бул жерде анкета бар. Анкетада ата-энелер жана башка адамдар кирип мектептин директоруна суроо талаптарды берсе болот, жана үйүндө отуруп эле балдарын мектепке киргизсе болот. Бул платформаны мектепке билим берүүнү өнүктүрөбүз деп аракет кылабыз. Жаратманы ойлоп табуучу балдардын басымдуу бөлүгү жаңы технология менен иштөөгө кызыктар. Мындан сырткары инкубатор, жабдык жасап, жөжө саткан балдар, акылдуу эсептегичтерди кураштырган окуучулар да көп. Алардын жасаган эмгектери республикада алдыңкы орундарды алышты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Кышы Катал Нарын жергесинин Жумгал районунун айыл аймактарынын аз камсыз үй бүлөлөрүнө кышкы жылуулук долбоорунун алкагында Human Appeal Австралия эл аралык кайрымдуулук фондунун колдоосу менен жардамдар көрсөтүлдү. Адегенде эле 120 түтүнү бар Лама айылынан башталды. Алхамдулилlah раббил аламин. Умассил Human Appeal Австралия. Аз камсыз 50 үй бүлөгө азык түлүк топтому жана 300 жылуу жууркан калктын аялуу катмарына тапшырылды. Амансыздарбы, агалар, энилер, апалар. Биз атайы Австралия өлкөсүнөн келдик. Мен Кыргызстанда биринчи жолу эмесмин. 1997 жылдан бери көптөгөн долбоорлорду жасадык. Австралиялык мусулман коомчулугу кыргызстандык мусулман бир туугандарыбызга деп арнаган белегин сиздерге тартуулап отурабыз. Мындан ары дагы көптөгөн долбоорлорду биргеликте жасайбыз деп ишенем. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү калк бир канча социалдык имараттарды жаңылап берүү өтүнүчү менен жеке кайрылуусунун алкагында бала бакча куруп берүүнүн үстүндө иш алып баруу каралды. Жергиликтүү тургундардын айтымында учурдагы бала бакчанын имараты 1977 жылы курулган. Күндөн күнгө калктын саны өсүүдө. Андыктан баардык шарттары каралган жаңы бала бакча куруу учур талабы. Мал сапысты карап туруп
папка жардам берип койсоңуз. Анан бул бүгүн садигибиз бар эле. Өзүбүздүн фан. Садигибиздин немеси менен, элдин немеси менен астын куруп чоңойтушту. Генетик алалы деди эле. Помещениясы кичинекей да. Күчү менен ушул садикти ачып алганбыз. Анан азыр деген 30 орунду эми 50 балага тууралап садик ачышыбыз керек болот. Сколько детей? 50. Дайте руку, говорит. Give me руку. خلاص. مبروك هذه خلاص. Долбоордун алкагында Австралиядан келген ушул Башар Алжамал негизги демөөрчү, ушул өзүнүн фонд атынан демөөрчү биздин Жумгал районуна азыркы мезгилде өзүңүздөр көрдүңүздөр, мам айылына тиешелүү өздөрүнүн жардамдарын азык түлүк эмелерди тапшырып, андан кийин мына азыр бул Таштөбө айылында элдерге мына көрпүрастар көмүр таркатып атышаттар. Мындан кийин бизде Түгөл Сай айылында, андан кийин Башкулганды айылында элдерге жардамдар таркатылат. Андан кийин Мюкш айылынын Табылгыт айылында элдерге жардам ушул демөөрчү тарабынан жардамдар таркатылат. Бул демөөрчүлөрдү негизинен негизги уюштуруучу Сыдыкалиев Нурбек Өмүрбековичтин демилгеси менен ушундай уюштуруп алып келип элдерге кыштын күнүндө мына көмүр, азык түлүк, кийим-кечек тапшырып жатышат. Ошо негизги уюштуруп ушул ишти уюштурган биз Сыдыкалиев Нурбек Өмүрбековичке дагы ыраазычылык билдиребиз район элинин атынан. Анан ушу демөөрчүлөргө Башар Алжамал ушу негизги демөөрчү бул кишилерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Түгөл Сай жана Таштөбө айылдарынын тургундарына 100 тонна көмүр жана жылуу жууркандар таркатылды. Дыйкан айылында орун алган Шатман Садбакасов орто мектебинин 100 окуучусуна кышкы күрмөлөр белекке берилди. Андан соң Жумгал районунун Өрнөк айыл аймагы жана ага жакын жайгашкан Кең суу, Котур суу, Таалга, Сары Булоң жана Тоо арасында жайгашкан Табылгыты айылынын аз камсыз үй бүлөлөрүнө жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 100 азык түлүк топтомдору тапшырылды. Сиздер ушул жалпы элге жардам берели деп алып келген жардамыңыздарга аябай ыраазыбыз, рахмат. Ал ыраазы болсун, кем болбоңуздар. Жалпы ушул үйсүн катаганын атынан сиздерге ысык салам айтабыз. Сыдыкалиев балабызга да айта барыңыздар. Рахмат, ушундай жардамдарды берип. Чындыгында бул жардам деген эми азыр эч кимдин колунда жок эмес, баарын деле бар. Кудайга шүгүр. Бирок ушуларга келип ушу жардам бергенге биз ушунчалык ыраазыбыз. Ал ыраазы болсун, балдарыбызга сообу тийсин, силерге сообу тийсин. Кем болбоңуздар, жакшылыктарга жүрө бериңиздер. Ар дайым ушундай жакшылыгыңыздарды аябаңыздар.